Биз баягы эме бул иш жүзүндө да, практика жүзүндө биз ошо фатуа бөлүмүндө иштегенде бизге кайрылган адамдар качан келет, качан көйгөй болгондон кийин келет. Мына бул маселеге келдик, эми кантип чечебиз деген. Биз карап көрсөк, бир нече багыттар бар. Ошо себептери биздин адамдар эмне үчүн ошол ажырашууга барат. Маселени талдап угуп көрсеңиз, болбогон нерсе чыгат кээде. Аял мындай дедиле, мен ачуум келип кетти, анан акча бербей койду эле деп, да финансылык бар. Эң негизгиси ушундай бири-бирин кечирип кое турган жерден чыгат да. Муну баягы эркек киши көзүнө албастан унчукпай маселени оңдоп кетсе болот эле, бирок маселе аны менен чечилбейт да, ырбап кетет. Анан үй бүлөлүк маселеде бизде мындай чектөөлөр, кандай десем, тартиптер болуш керек да. Үй бүлө, ар бир үй бүлө бул өзүнчө өкмөт, өзүнчө сыры бар, өзүнчө эрежелери бар. Биз ошол эрежелерди сактайбыз. Тияка бияка сөздөрдү ташып биз чыгарбайбыз. Маселе болсо ичара чечкенге аракет кылабыз. Зулумдукка жана башкага жол жок. Сый урмат менен болсун. Кээде ошондой маселелер сакталбайт, чаржайыт, ар ким өзүнүн билгенин кылам дейт. Жеке үй бүлө маселе болсо дагы, жок, мен муну башкалар менен чечишим керек дейт. Бул маселе алардын кийлигишине эч кандай тиешеси жок, муктаж эмес, өздөрү чечсе болот. Бирок ушундай маселелер болот. Мунун бардыгы ошо эрежени сактабагандык, түшүнбөстүк. Албетте анан бул жерде биздин коомдо баягы мындай ичимдиктерге дагы жол берилет эмеспи, баягы эме светтик дегенде. Ошол жерде биз мусулман катары өзүбүздү Кудай Таала тыйган нерселерден тыйылбай, ошол дагы жол аркылуу дагы баргандар бар ажырашууга. Себеби бул күнөөлөрдүн эң чоңу экени биз баарыбызга белгилүү. Себеби ошол арак ичип мас болгон адам жөн койбойт. Бул киши акылы өчкөндөн кийин кандай гана кылмыштарга, кандай гана иштерге барбасын, бул өзүнө өзү жооп бербей калат толук. Анан ушундай бир жаман иштер болот. Ошонун айынан баягы уруш, талаш, жаңжал бул токтобойт. Анан үй бүлөнүн ажырашуусуна алып келет да. Ошондуктан үй бүлөлүк маселелерде ошол айтып турам, ошо так сакталыш керек. Ар ким өзүнүн укугун, милдеттерин так дагы аткарыш керек. Ошол милдет, ошо укуктарын да атабыз. Анан кээде өзгөчө биз эркектерге айта турган маселе, эркектер биздик аялды алгандан кийин милдети бар, укуктары бар. Милдети сен аны багып, тоюнтуп, ичинтип карашың керек. Ал сенин түздөн түз болгон милдетиң. Сен аны алып, болду эми ал өзү иштесин, ал өзү билет деген маселе эмес. Түздөн түз Кудай Тааланын алдында жооп бере турган сенсиң эркек, сенсиң күйөө. Жол берилбеш керек да, мисалы үчүн баягы Россияга кетип калыптыр, жана башка болуптур деп. Ошол милдеттерди аткарышыбыз керек эркектер. Эгер ушул учурларда да болот, ушундай бул дагы бир себептеринен эркектер өзүнүн баягы милдетин аткарбайт. Анан айтат, сен жатасың муну жөн эле. Эмнеге? Жок дегенде бир аракет кылып, аз болсо да бир таап келгин. Эркектик милдетиңди аткаргын. Жок деп баягы ар кайсы шылтоону айтпастан. Ошондой да учурлар бар. Бул дагы бир себептерден биз ошол өзүбүздүн милдеттерибизди аткарбабыздан. Бул эми баягы ошол кадамдарга барып аткан адамдар, биз айтабыз, мисалы үчүн шариатта чечилбеген маселе жок. Ажырашуу деле эгер таптакыр
мисалы үчүн көйгөй болду, чече албадыңыз ортодо, үй бүлөдө. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, сиздердин сөзүңөр өтө турган адамдарды салдыңар, ал болгон жок. Деги бардык ыкмаларды колдондуңар. Бирок ишке ашкан жок. Маселе турат, биз ажырашабыз гана, ушу ажырашсак гана чечилет деген. Шарият ага деле жол берет. Бирок баягы шарият жол берет дегенде, сиз мисалы үчүн шариятта 3 талак бергенге жол болсо, 1 талак берип, күтүү мөөнөтү бүткөндөн кийин ажырашып кетсе болот. Экөө ажырашып жашап атып, кой биз туура эмес кылыптырбыз, биз кайра жашашыбыз керек, балдар жетим калбаш керек тирүүлөй, деп кайра жашоону улантса болот. Бирок жок, болбойт десе дагы, бул баягы Кудай жолунда мейли, бактылуулукту таппадык, демек ар бирибиз өзүбүздүн жолубузду издейли десе деле, шарият ага эметпейт. Бирок муну жете өлчөп бир кесе турган маселе. Бул баягы кээ бир хадистерде айтып атпайбы, Кудай Таалага эң жек көрүлгөн бул адал нерселердин бири бул талак деп дагы пайгамбарыбыздын дайыф хадистеринде айтылса да, бул эске алынчу маселе. Азыркы учурда баягы жашоо шартына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып, биздин жарандар иштеп акча тапканы аракет кылышат. Колдон келишинче, эгер мүмкүнчүлүк болсо, чогуу кеткен жакшы да, бул үй бүлөдө. Себеби бул табигый нерсе. Аял эркектин бири-бирине болгон тартылуу сезими бар, муктаждыгы бар, аны эч ким баягы токтото албайт. Биздин айтканыбыз, эгер чогуу барса, мүмкүнчүлүк болсо бул жакшы. Ошол жерде биз канча деген окуяларды угабыз, билебиз, себеби бияктан таштап барып, башка дагы үй бүлө куруп, бул жакка дагы зыян келтирип, тияка дагы зыян келтиргенде бар учурлар болот. Ошондуктан бул маселе дагы өтө кылдаттык менен караш керек. Айтып атканыбыз, мүмкүнчүлүк болсо барыш керек. Бирок аякта кечке жүрүп албастан, аял кишинин дагы акысын бериш керек. Ал 1-2 жылдап жоголуп кетип калбастан. Бул бир жерде материалдык эмес, бул бай руханий дагы адамдын өзүнүн дагы муктаждыгы бар. Ал нерсени чечип камсыздаш керек.